Өтүп бара жаткан жумада Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол койду. Жыйынтыгында Кыргызстан менен Тажикстан 4 жылдан бери жабык турган чек арасын ачып, Кызыл Бел жана Кайрагач өткөрмө бекеттери ишин баштады. Аны улай көп жылдардан бери токтоп калган аба каттамада кайра жанданып, дүйшөмбүдөн учкан учак Манас эл аралык аэропортуна келип конду. Жалал Абад обласы сел коркунучу жогору аймактардын катарын толуктайт. Өткөн 2024-жылы байма-бай катталган өзгөчө кырдаалдарга бул жылы жол бербөөнүн аракети жүрүп жатат. Область айттырбай келген табигаттын кырсыктарына туруштук берүүгө даярбы? Билим берүү министрлиги чет өлкөлүктөрдүн тапшырмасын аткарып жатабы же президенттинби? 12 жылдык окутууга өткөрүүнү көздөп жаткан министрлик парламенттин жана коомчулуктун сынынан арыла элек. Мугалим болом дегендер жалпы республикалык тестүүлөөдөн кеминде 130 балл алышы керек. 2025-26 окуу жылында Кыргызстанда болочок мугалимдерге талаптар жогорулайт. Күндеми жыйынтыктын бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай орчундуу темаларды камтыйт. Студияда мен Азамат Абдиев, бизден алыстабаңыздар. Максим менен Жаныш Бакиевдер өмүр бою соттолгон. Келсе түз эле түрмөгө түшүшөт. Садыр Жапаров интернетте талкуу жараткан Бакиевдердин айланасындагы маалыматтар боюнча комментарий берди. Жогорку кеңештин депутаттары кайрадан кызматтык унаа менен жүрө башташат. Президент Садыр Жапаров жогорку кеңештин депутатынын макамы жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүгө кол койду. Мектептерде сабак учурунда уюлдук телефондорду колдонууга тыюу салынды. Ал эми зарыл болгон учурда мугалимдин уруксааты менен гана колдонууга болот. 12 марттагы Оштогу жер титирөөдөн 25 үй, 12 мектеп жабыркаган. Жарандык коргонуу комиссиясы имараттардагы эски жаракалар жер титирөөдөн чоңоюп кеткендигин аныктады. Өтүп бара жаткан жумада мындан башка да кандай жаңылыктар жүз берди? Жума хроникасы кенен токтолсун. 10 март дүйшөмбү. Бышкан ашка сынчы көп дейт Кыргызда. Президент мамлекеттик ипотекалык компанияга сын айткандарга жооп берди. 12 жылдык билим берүү тартибине өтүү үчүн мугалимдерди даярдоо башталды. Педагогикалык окуу жайлары 3-1 жерде моделине өтөт. Алар жаңы адистерди эле даярдабай, кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу иштерин аткарышат. Карылар жана балдар үйүндө жашагандардын фото видеосун уруксатсыз таратууга тыюу салынды. Эми сот мекемелерде жашагандардын купуя маалыматы корголот. 2025 жылы жалпы себүү аянты 1.250.000 гектарды түзөт. Жогорку кеңештин депутаттары жазгы тала жумуштарына көрүлгөн даярдык тууралуу маалымат укту. Жалал Абад шаарынын кире беришиндеги Курманбек кылымдар мурасы аркасы реконструкциядан өтөт. 11 март шейшембе. Максим менен Жаныш Бакиевдер өмүр бою соттолгон. Келсе түз эле түрмөгө түшүшөт. Садыр Жапаров интернетте талкуу жараткан Бакиевдердин айланасындагы маалыматтар боюнча комментарий берди. Мектептерде сабак учурунда уюлдук телефондорду колдонууга тыюу салынды. Ал эми зарыл болгон учурда мугалимдин уруксаты менен колдонууга болот. Жумгалда мурдагы Дружба пионер лагердин аймагы мамлекетке кайтарылса, Сүрүктүдө мурдагы оорукананын имараты ыктыярдуу түрдө мамлекетке өткөрүлдү. 3 айда 34 миңден ашык ири мүйүздүү мал катталды. Жалал Абадда мал жандыктарынын идентификациялоо өнүктүрүү уланууда. 12 март шаршембе. Коррупция тууралуу маалымат бергендердин укугу корголот. Милиция жемкорлорду ачыктагандарды коргоону сунуштады. Билим берүү министри чет өлкөлүктөрдүн тапшырмасын аткарып жатабы же президенттинби? Парламент жыйынында билим берүү министри кайрадан сынга кабылды. Педагог болом дегендер ЖРТдан кеминде 130 балл алышы керек. 2025-2026 окуу жылында Кыргызстанда болочок мугалимдерге талаптар жогорулайт. Жашы жетелектер канча жаштан эмгекке тартылууда? Жалал Абадда балдардын укуктары боюнча тренинг болуп өттү. Орозо айында ар бир мусулман битир садака берүүсү парыз. Муфтиятка битир садакадан топтолгон каражаттар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилет. 13 март бейшембе. Тарыхый учур. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол койду. Кызыл Бел жана Кайрагач өткөрмө бекеттери ишин баштады. Кыргызстан менен Тажикстан 4 жылдан бери жабык турган чек арасын ачты. 12 марттагы Оштогу жер титирөөдөн 25 үй, 12 мектеп жабыркаган. Жарандык коргонуу комиссиясы имараттардагы эски жаракалар жер титирөөдөн чоңоюп кеткенин аныктады.
Жогорку кеңеште мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелерин мамлекет кепилдеген акысыз юридикалык жардам алуучулардын тизмесине кошуу сунушталды. Чындыкка дал келбейт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы Темиров Лайф жана Клоктун иликтөөлөрү боюнча үн катты. 14 март жума. Көп жылдан бери токтоп калган аба каттамы кайра жанданып, дүйшөмбүдөн учкан учак Манас эл аралык аэропортуна келип конду. Бул эки өлкө лидерлеринин сүйлөшүүлөрүнүн алгачкы жыйынтыктары болуп калды. Жогорку кеңештин депутаттары кайрадан кызматтык унаа менен жүрө башташат. Президент Садыр Жапаров Жогорку кеңештин депутатынын макамы жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө кол койду. Кыргызстанда куралган алгачкы жүк ташуучу унаалар пайдаланууга берилди. Ата мекендик Тулпар Моторс автозаводу жыл башынан бери 3000ден ашык унааны кураштырган. Дубалы көчүп, имараты эскирген. Жалал-Абад облустук китепканасы авариялык абалда деп табылып, бирок жумушун улантып жатат. Ошентип эгемендик алгандан бери бир келишимге келе албаган кыргыз-тажик чек арасына чекит коюлду. 12-13 мартта Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келип, бул күндөр эки мамлекет үчүн тарыхый датага айланды. Анткени кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу келишимдер бекитилген документтерге кол коюлуп, өз ара кызматташууну өнүктүрүү боюнча маанилүү кадамдар жасалды. Аны менен катар чек ара чырынан бир тараптуу жабылган эки өлкөнүн өткөрмө жайлары кайра жанданды. 14 март күнү бир нече жылдан бери токтоп калган аба жолдору ачылып, Бишкек-Дүйшөмбү, Дүйшөмбү-Бишкек авиа каттамы ишке кирди. Чек аранын чечилиши менен эки кошуна мамлекеттин саясий, экономикалык, социалдык жана маданий алакаларынын жакшырышын эл аралык коомчулукта кубаттоо менен кабыл алды. Алсак Бириккен Улуттар уюму, Европа биримдиги, Түрк тилдүү мамлекеттер уюму, Жамааттык коопсуздук келишим уюму жана Шанхай кызматташтык уюму колдоого алса, Сауд Аравия, Россия баштаган чоң державалар куттуктоолорун жөнөттү. Бышкан ашка сынчы көп демекчи, сырттан эмес, ичибизде учурдагы бийликтин ийгиликтерин көрө албагандар да чыкпай койгон жок. Камчыбек Ташиевдин жогорку кеңештеги чек аранын чечилиши боюнча түшүндүрмөсүнөн кийин тажиктерге жерибиз кетти деп тамага айрылганча кыйкыргандар мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн чечилип жаткан тарыхый иштен да упай топтоого аракет жасашты. Котур ташын койнуна катып алгандар биз тажиктерден ашыгы менен алган жерлерибизди айткызы келишпейт. Ушул жерден эске сала кетчү жагдай, каршы чыккандары да, колдогондорду да тарых таразасына салып бир убакытта басым берет. Эки өлкөнүн чек арасы толугу менен чечилип, жол ачылганына чындык. Душанбеден учкан Somon Air авиакомпаниясынын учагы жагдайларына кенен токтололу. Бүгүн Кыргызстан менен Тажикстан республикалары үчүн маанилүү тарыхый күндөрдүн бири, анткени эки өлкөнүн чек арасы толугу менен чечилип, эки тараптуу бекеттер расмий түрдө эшигин ачты. Ал үчүн кечээ Тажикстан республикасынын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келген болчу. Расмий жолугушуу бүгүн Бишкектеги ынтымак-кордоо комплексинде өттү. Ал эми Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонду Кыргыз республикасынын президенти Садыр Жапаров өзү тосуп алды. Расмий жолугушуу үчүн ынтымак-кордоо комплексиндеги флагштокторго Кыргызстандын жана Тажикстандын желектери илинди. Мындан тышкары ардак кароол тизилип, килемдер да төшүлдү. Эки өлкө лидерлери учурашкандан кийин Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик гимндери жаңырды. Андан соң ардак кароол ротасынын командири рапорт берип, мамлекет башчылары аскердик түзүмдү айланып чыгышты. Салам алейкум.
Жолугушуу учурунда Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон өздөрүнүн расмий делегация мүчөлөрү менен тааныштырышты. Бул учурда Тажикстандын президенти алгач Кыргызстандын УКМК төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев менен учурашып жатып, бир саам убакытка токтоп талкууга тартты. Анда эмне тууралуу сөз болгону маалым эмес, бирок бул учур көпчүлүктүн кызыгуусун арттырды. Эки өлкө лидерлери Ардак Кароолдун аскер кызматкерлеринин салтанаттуу жүрүшүнө күбө болуп, расмий сүйлөшүүлөргө түштү. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара боюнча келишимине кол коюу тагдыр өзгөрткөн тарыхый окуя болорун билдирди. Өлкө башчы Тажикстан менен достукта, коңшулук мамиледе болуу Кыргызстандын тышкы саясатынын негиздеринин бири экенине токтолду. Наши страны связаны древней историей. Биздин өлкөлөр байыркы тарых, салт жана маданият менен байланышкан. Биз негизги актуалдуу регионалдык жана эл аралык маселелер боюнча окшош позициядабыз. Мунун баары өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары бекемдөө үчүн бекем негиз түзөт. Элдерибиздин биргелешкен аракетинин, саясий эркинин жана тынчтыкка жана ынак коңшулаштыкка умтулуусунун аркасында биз биргеликте конструктивдүү өз ара аракеттенүү үчүн бекем негиз түзүп жатабыз. Ал эми Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон кыргыз тараптын жылуу мейман достугуна ыраазычылыгын билдирип, эки өлкөнүн элдерин көп кылымдык достук жана ынак коңшулук байланыштырып турганын белгиледи. Мы настроены и далее укреплять эти связи. Биз бул байланыштарды мындан ары да бекемдөөгө даярбыз. Бүгүн биз өлкөлөрүбүздүн чек аралары боюнча тарыхый чечим кабыл алабыз. Чек ара боюнча келишим мамлекеттер аралык мамилелерди мындан ары чыңдоо үчүн бекем негиз түзөт. Ал эми кол коюла турган документтердин топтому тажик-кыргыз мамилелеринин жаңы барагын ачат. Бүгүнкү жолугушуулардын жыйынтыгы өз ара мамилелерди элдерибиздин түпкү кызыкчылыктарына жооп берген жаңы деңгээлге чыгараарына ишенем. Откроет новую страницу. Ошентип, Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмондун Кыргыз Республикасына жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында кыргыз-тажик өз ара аракеттенүүсүн арттырууга багытталган жалпы 14 эки тараптуу документтерге кол коюлду. Ошондой эле тараптар биргелешкен билдирүүгө Кыргызстан менен Тажикстан республикаларынын ортосундагы мамлекеттик чек ара жөнүндө келишимге кол коюшту. Муну менен катарлаш эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын ачылыш аз эме болду. Элелектеги Кайрагаш жана Баткен районундагы Кызылбел чек ара өткөрүү пункттарынын расмий ачылышы президент Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон аталган өткөрмө бекеттердин ишин жандандырууга онлайн уруксат беришти. Разрешаю. Уважаемый президент Республики Таджикистан, разрешите возобновить деятельности контрольно-пропускного пункта Туристан, Маданьяр на таджикско-киргизской государственной границе. Разрешаю. Кызылбел жана Кайрагач көзөмөл өткөрүү пункттарына эки өлкөнүн чек арага чектеш облустарынын жетекчилери жана тургундар катышты. Белгилүү болгондой, Кызылбел пунктуна жакын жерде боз үйлөр тигилип, сүмөлөк бышырылган. Эки өлкөнүн тургундары бул саамалыкты көпкө күткөнүн айтып, сүйүнүчүн жашырышкан жок. Жол ачылганына ушундай сүйүнүп турабыз. Кызылбелдеги туугандарым, аке-энелерим, сиңдилеримди, кайын журттарымды, тууган уругумду энди көрүшкө насип болсо. Өткөрмө пунктунун иштөө тартиби күнү түнү эл аралык мүнөзү боюнча эл аралык өткөрмө пункту. Өткөрмө пункту көп тараптуу жүк ташуучу автоунааларга жана ошондой эле жарандар үчүн түзүлгөн. Кайрагач жана Кызылбел көзөмөл өткөрүү пункттарынын ишин жандандыруу Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамилелерди чыңдоодогу маанилүү кадам болуп саналат. Ошондой эле эки өлкөнүн элдеринин ортосундагы соода, экономикалык кызматташтык жана достук байланыштарды өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт деген ишеним жогору. Мы провели. Алдыңкы мезгилде эки өлкөнүн экономикалык потенциалын натыйжалуу пайдалануу менен соода экономикалык кызмат
ынтымақташтықты сапаттуу өнүктүрүү үчүн зарыл чаралар көрүүлөрүн белгиледик. Мамлекеттик сапардын алкагында Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы автомобиль жолдорун куруу жана пайдалануу, автомобиль жолдорунун кесилишин жайгаштыруу жана пайдалануу жөнүндө макулдашууга жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Тажикстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы суу чарба жана энергетикалык объекттерге жеткиликтүү камсыз кылуу боюнча макулдашууга кол коюуну кубаттайбыз. Автомобильных дорог. Ал эми Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Бишкектен дүйшөмбүгө жана Коджентке авиа каттамдар ачыларын маалымдаган. Ошондой эле автобустук каттамдарда жанданарын кабарлашкан эле. Биздин көңүл борборубузда транспорт жана коммуникация тармагындагы кызматташууну өнүктүрүү маселелери болду. Экономиканын жана жалпы региондун туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу максатында эки өлкөнүн транзиттик транспорттук мүмкүнчүлүктөрүн өз ара пайдалуу пайдалануу маанилүүлүгүн белгиледик. Тийиштүү ведомстволорго эки мамлекеттин ортосундагы авиа каттамдарды, ошондой эле чек ара аймактарын камтыган автобус маршруттарын калыбына келтирүү боюнча чараларды көрүү тапшырмасы берилди. Биз буга чейин тиешелүү көрсөтмөлөрдү берип, эртеңден тарта Душанбе Бишкек Душанбе жана Бишкек Кожент багыттары боюнча авиа каттамдардын биринчи рейстери башталарын билдиребиз. Ошентип сүйлөшүүлөрдүн алгачкы жыйынтыгы ишке ашты. Президенттер белгилегендей, эки өлкө ортосундагы аба жолдору ачылып, бир нече жылдан бери токтоп калган каттам кайрадан жанданды. Душанбеден учкан Somon Air авиакомпаниясынын учагы Бишкектеги Манас эл аралык аба майданына келип конду. Бул аба жолдору Кыргызстан жана Тажикстан республикаларынын президенттеринин сүйлөшүүлөрүнүн алгачкы жыйынтыгы. Буга чейин эки республиканын аба жолдору 2019 жылдан баштап токтотулган эле. Кыргызстан-Тажикстан аба жолдорунун алгачкы каттамында жалпы 114 жүргүнчү келди. Алар эки өлкөнүн чек ара чектеринин чечилиши менен кайрадан карым-катыш мамилелеринин жанданышына кубанып тургандарын жашышкан жок. Жүргүнчүлөрдүн арасында көп жылдар бою уул кыздары, жакын туугандары менен катыша албай калган жарандар да келишкен. Дружба, она как бы влияет на Достук бул бардык элдердин жана мамлекеттердин келечектеги өнүгүшүнө салым кошот. Ошондуктан мындай достук алакалардын жанданышы эки өлкөнүн бирдей алдыга жылышына позитивдүү маанайда таасирин берет жана албетте кубаныч тартуулайт. как бы очень радостно. Ну, я, конечно, очень рада. Впечатления хорошие. Албетте кубанып турам, сезимдер жакшы, достугубузда ийгиликтери коштосун. Чек аралардын ачылышы менен куттуктайм, силердин жана биздин калктын ден соолугун тилейм. Эки өлкөдө тең жаркын келечек каалайм. Биз абдан кубанычтабыз, силерди да Тажикстандан күтөбүз. Только хорошее пожелание, что мы очень рады. Ждем всех вас тоже к нам, в Таджикистан. Полет был очень хороший, мы очень впечатлены. Учуу абдан жакшы болду, таасирлендим. Кыргызстан жана Тажикстан өлкөлөрүнүн ортосундагы аба каттамдары жанданганына абдан кубанып жатабыз. Республика Таджикстан, Кыргызская республика, это очень рады. Juda yaxshi bo'ldi faoliyatimiz. Mana ikki davlat prezidentlari Janobiy Ali bilan Qirg'iziston prezidentlari rahmatki biz yaxshi mana kashtalarni ko'rgani kelyapmiz. Xudo xolasa Qirg'iz xalqi bizni yaxshi kutib oldi. Ularga ham tashakkur. Бул жакка кимге келатасыз? Ким бар? Bolalarimiz bor, shu yerda qishlarimiz bor, shularni xabar olib kelyapmiz. Бул жакта жашайбы? Ha, yashaydi. Кыргызстан жана Тажикстан республикаларынын карым-катышы үчүн эки авиа жол ачылат. Бишкек Дүйшөмбү, Дүйшөмбү Бишкек авиа каттамын Тажикстандын Somon Air авиакомпаниясы аткарат. Ал эми Бишкек Кожент, Кожент Бишкек авиа каттамын Osman Airlines мамлекеттик авиакомпаниясы 12 апрелден тарта каттамдарды жүргүзүп баштайт. Учуу жумасына эки жол аткарылмакчы. Тажикстанга азыркы учурда только эки эле направленияга учат. Бул өзүңүздөр билгендей биринчи столицасын ачышыбыз керек, бул борборуна. Андан кийин келе турган шаар Тажикстанда бул Худжант. Анан ошо Худжантка ачабыз, анан кийин по мере необходимости анан биз да көрөбүз. Бирок мен айтып кетишим керек, дагы сезондо тамчыга дагы ачайлы деп атабыз. Душанбеден тамчыга учат, Худжанттан тамчыга ачабыз. Андан башка кышкы сезондо Караколго дагы ачабыз.
Мурда пандемия учуруна чейин Кыргызстанга Тажикстандан 180 миңге жакын туристтер келип турган. Эми эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди мындан арыда жандандыруу максатында республикалар ортосундагы туризмди күчөтүү максаты коюлууда. Ал эми бортто негизинен аталган өлкөнүн белгилүү журналист жана блогерлери да келген. Алар туризмди жандандырууга маалыматтык жактан колдоо көрсөтөт деген ишеним болууда. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргызстан, Тажикстан бул тоолуу өлкөлөр. Бул эки өлкөлөрдүн экотуризм, тоолуу туризм боюнча иштешкенге ушундай зарылчылыктарыбыз бар. Булар бизге кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Бул жаңы туристтик багыттарды, тажрыйба алмашуу жана ошондой эле туристтик агымдарды, туристтердин агымдарын көбөйтүү боюнча ушундай иш-аракеттерди алып барабыз. Биздин мамлекетке Европадан, Россиядан жана башка өлкөлөрдөн көп туристтер келет. Мындан биздин мамлекеттен тышкары дагы ошо Тажикстанды, Өзбекстанды да көрүп кеткиси келет да. Ошо чегара маселелери чечилип, чегара ачылгандан кийин ошо негизи биздин регионго туристтердин агымы көбөйөт деп эсептейм. Хочу отметить, что участвуя на международных туристических... Лондон, Берлинде өткөн эл аралык туристтик көргөзмөлөрдө кыргызстандык кесиптештерибиз менен байма-бай жолугуп турганыбызды белгилеп кетким келет. Биз чегаранын ачылышын көпкө күттүк, талкууларды жүргүзүп турдук. Анткени комбо турларды сатуу менен эки өлкө бири-бири менен катташа алчу эмес. Анткени бир эле саякат турларында бир нече мамлекеттерди тандоо менен стандарттык же үнөмдүү уюштурууда тоскоолдуктар болгон. Албетте Тажикстанга келген туристтер Өзбекстандан кирип, бирок Кыргызстанга чыга алчу эмес. Бул албетте туристтерге ыңгайсыздыкты, тоскоолдуктарды жаратып, туристтердин наразычылыгы болуп келген. Заходили... Бейкапар өмүр сүрүүнү эңсеген Баткендин чегара чели ушул күнгө чейин коркунучта жашады. Күндүр түндүр санаага салган ар түрдүү ойлор менен жашоосун улантып келди. Элди түшүккө салган чегара чырынын буга чейин келип кеткен бир да жетекчи чече алган жок. Мындай жоопкерчиликти алгысы да келбеди. Ал эми президент Садыр Жапаровдун чегараны чечүү тапшырмасын эрк менен кантип аткаруу керектигин Камчыбек Ташиев көрсөтө алганын буга чейин мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов белгилеген эле. Аны менен катарлаш бул маселеде коомчулуктун айрым катмарында ар түрдүү сын пикирлер айтылып келүүдө. Тажиктерге жерибиз кетти деп көкүрөк каккандар болууда. Бирок бүткөн ишке сынчы көп дегендей, арабызда бийликтин ишин көрө албай, элдин оюн бурмалоого аракет кылгандар да жок эмес. Улут жетекчисинин президенттин тапшырмасын так аткарып, үлгү көргөзүп, оозунан түшүрбөй, аягына чыгарып, элге өзү биринчи терең өздөштүрүп айтып чыккан, ишти аткарган биздин КУИМПнын төрагасы Камчыбек мырзанын ишине ийгилик каалайлык, журтубузга тынчтык каалайлык. Жатып алып, жан баштап алып, мындай кылса болмок, тигиндей кылса болмок деп жеңил паа сөздөрдү жайбайлык, кайра тирилип, журт ээлеринин алдына биригелик. Ушу тынчтыгыбызды Кудай бизге ырыскы кылсын, жугумдуу кылсын. Мындан ары дайыма чегарабыз бузулбасын. Коңшунун же өлүп кутуласың, же көчүп кутуласың. Коңшу менен мамиле түзгөндү билиш керек. Коңшу аябай ыйык кыргыз наркында, салтында. Бала бакыраңа бир тууганыңа бербеген үйүңдүн ачкычын коңшуңа калтырып кетесиң. Атам келсе, апам келсе, киргизип кой, чай берип кой деп. Чегаранын жетишилишине байланыштуу эл аралык уюмдардан жана башка өлкөлөрдүн жетекчилеринен колдоо жана кубаттоолор да жок эмес. Европа биримдиги Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чегаранын делимитациясы жана демаркациясы боюнча акыркы келишимдерге кол коюлушун кубаттады. Буга чейин Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш, Түрк тилдүү мамлекеттер уюму, Жамааттык коопсуздук келишими уюму жана Шанхай кызматташтык уюму да Кыргыз-Тажик чегарасы чечилгенин колдоого алган. Ушундай эле кубаттоо жана куттуктоолор Россиядан, Сауд Аравия падышачылыгынан, Туркиянын тышкы иштер министрлигинен да келген. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абизбилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн. Жалал Абад облусу сел коркунучу жогорку аймактардын катарын толуктайт. Өзгөчө жаз мезгили жаан чачындуу болгонуна байланыштуу сел жүрүп, дарыялардын деңгээли көтөрүлүп, калктуу конуштар коркунучка кептелет. Эл жыш жайгашкан Сузак районундагы Кара дарыя жана Көк Арт дарыясынын жээктери кум шагылдуу болгонуна байланыштуу суунун агымы күтүүсүз өзгөрүп турат.
Бул дарыялардан кум шагыл алууга тыюу салынганына карабай, учурда күнү түнү шагыл ташыгандардын аягы үзүлбөй келүүдө. Айласы кеткен областык бийлик комиссия түзүп, шагыл ташыгандардын мыйзамдуулугун текшерип жатат. Анткени сайда өз алдынча иш алып баргандар суунун нугун буруп, сел кырсыктарынын келип чыгышына себепчи болуп калышууда. Негизи эле Сузактагы Кара дарыя жана Көк Арт дарыяларында дамба куруу маселеси да бар. Эки дарыяда тең сугат суу мезгилинде суунун деңгээли көтөрүлүп, жергиликтүү элди түйүшкө салып келет. Учурда кооптулукту алдын алуу боюнча суунун нугун буруу, жээкти бекемдөө жумуштары жасалууда. Муну менен жергиликтүү жашоочулардын кооптулугу жоюлабы? Жеринде абал кандай? Кесиптешим Асел Сыдыкова жеринен айтып берсин. Ана кайрылы казып атсаң суу бартып жеп кетет бай. Кайры жарап атса бул неме? Мартышки туруп калып атты. Анда болбойт. Анда шакка көчүрүш керек. Мына мен ошону сурап атпаймын. Мен билбейм. Жетпеген экен да ушу. Кооптулукка ошо себепчи боло турган нерсе ушул аталган Көк Арт дарыя, Кара дарыя ичиндеги ушу өз билемдик менен инерттик материалдарды алган. Кум шагылдарды алгандын натыйжасында бүгүнкү күндө ушул кооптулук пайда болуп атат да. Көк Арт дарыясынан кум шагыл ташыганга деги эле казганга тыюу салынат. Бул боюнча мораторий киргизилген. Дегени менен ушул күнгө чейин өз билемдик менен кум шагыл таш алгандардын арты тыйылбай келет. Учурда сайдын деңгээли түшкөн. Дарыяга жакын жайгашкан айылдарда коркунуч жогору болуп турат. Ал эми тиешелүү кызматтар жазалды жергиликтүү тургундарды суу ташкындарынан коргоо максатында алдын алуу иштерин көрүп башташат. Бирок сайда ишмердүүлүгүн жүргүзгөн ишкерлер жээк коргоочу дамбаларга зыянын тийгизип, башаламандык жаратып жатканы айтылат. Сайдан кум шагалды күнгө чейин алып келишет жеке ишкерлер, частниктер, аларды биз село защита экология биримдикте бул жерде жергиликтүү айыл өкмөттөн ушу күнгө чейин карап бул жакта бир көзүбүз ушул жакта десек болот. Ага карабастан түнү да алып кетишкен учурлар болот. Ошол шагалды көп алгандыгына байланыштуу азыркы учурда сай кооптуу абалда десек болот да. Шагал алган сайын ушул шагалды мисалы дамбадан жакын алып койсо ошол бул жагы Сузактын аркы тарабы Жалал Абад шаары да. Жалал Абад жагынан алып койсо шаар жагынан суу ошол жакка жатып алса, ал жакта деле Тайгар айылына кооптуу. А бул жагынан алып койсо Сузак тарабынан. Бул жакта мына Кызыл Туу айыл өкмөтүнө кооптулук чоң. Ошондуктан бул жерге биз сунуштап келебиз, шагал алганга болбойт деп. Орто Сай участкасында ошо Көк Арт дарыясынын оң жак жээги аябай кооптуу абалда. Биз өзүбүз ушуну элдер менен сүйлөшүп, биздин өзүбүздүн кызматкерлер менен макулдашып, биздин депутаттарыбыз менен биргелешип отуруп чечишип, жергиликтүү бюджеттен 1.450.000 бөлдүрдүк. Сузак райондук өнүктүрүү фондунан 300.000 акча бөлдүрүп, ушул кооптуу деген участоктарды бекемдөө иштери буюрса аяктап атат. Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев тиешелүү жетекчилер менен жерине барганда шагыл ташыгандар убактылуу жумушун токтотушканбы же алдын ала кабар берип коюшканбы айтор сайды казгандарды кезиктирген жокпуз. Ал тапта облус башчы көйгөйдү жеринен көрүп, мыйзамсыз иш алып баргандарды аныктоону атайын түзүлгөн комиссияга милдеттендирди. Бул жерден алганга болбойт. Анда шакка көчүрүш керек. Мына мен ошону сурап атпаймын. Мен билбейм. Жетпеген экен да ушу. Ошол үчүн мына комиссия түзүп бербедимби? Ооба. Атайын барып штраф койдуруп атпайсың. Канча миң салдык дейсиң, 66.000 атасың азыр. Ал кечегинде ал башка штраф бул эмелер болчу, ал башка штраф. Кечегинде 5-6 эме салып, ал 7,5 миң ар бир. Биринчиси ошондой. Салдырылы. Салдырып ошону сүбөткө жанагындай тетиги жактан берип аткан, мына көрдүңбү тиги немеси госгеология болсо кайсы жердин баардыгын карап чыгып берди, ошол үчүн көчүрүп атты адырга депчи. Ошол жака түзүп бергиле, маршрутты пролагать бергиле, мына айыл өкмөттүн каякта жүрөт. Айыл өкмөт мына ошол жерге маршруттуңарды тазалап бергиле, оңдоп бергиле, негизи ошол жактан карап. Ошону жасап бериш керек. Бияктан жылдырганга. Азыр ошол жактан карабайсың. Бул жерге болсо жазып атасыздар бул жердечи. Береги укрепляющий деген шпорлор жазып атасың. Анан кайрылы казып атсаң суу бартып жеп кетет бай. Кайры жарап атса бул неме? Мартышки туруп калып атпайбы? Вот ошо мына шпор отурат. Мына 12 шпор турат деп баардыгы аварийный состояние болот да. Анда зачем биз жазып атасыз булар менен? Мына 8-шпор шпор аркасында андай завод турат. Ушундай заттар турат да. Ошон үчүн бир ретке келтириш үчүн комиссия чечим кабыл алабы? Давай, ошону карап чыккыла баардыгын.
Belki жана немелерди альтернативаларыңызды силер карагыла. Мыйзамсыз шагыл ташыгандарга айып акча каралган. Жеке жактарга 7,5 миң сом, юридикалык жактарга 17,5 миңден 55 миңге чейин деп көрсөтүлгөн. Маалыматка ылайык Көк Ар дарыясында ишмердүүлүк жүргүзгөн ишкерлердин көпчүлүгүнүн казууга уруксат кагаздары бар. Алардын жумушун токтотуу үчүн уруксат кагаздарын жокко чыгаруу керек дешет. Областтык деңгээлде комиссия түзгөнбүз. Атайын адистер түзүлгөн, ал комиссия түзүп жерине карап атабыз. Бул жерден казган негиз болбойт. Штрафтар салынып атат. Бүгүнкү күндө азыр тилектирмач өзү айтып кетти. Эгер документтери жок болсо, аларды чыгаргыла деген буйрук келди. Эртеңден баштап ишти баштайбыз. Штрафтар негиз салынган. Бул жерден көбүнүн уруксат кагаздары бар да. Уруксат кагаздары берилип калган. Мурда көп болгон ал берилгенчи. Азыр эми бунун жыйынтыгында кандай чара колдоносуздар? Бунун жыйынтыгында ошол жеке ишкерлердин эмесин администрация президентиге жазабыз. Алган уруксаттарын жокко чыгаруу боюнча. Жалал Абад сел коркунучу жогору аймактардын катарына кирет. Өткөн 2024-жыл облуста өзгөчө кырдаалдарга бай жылдардан болду. Анын ичинде Сузак районундагы Карадария дарыясында жаз ичи суунун деңгээли көтөрүлүп, бул жактагы айылдарга кооптулук туудурган. Мындан улам учурда алдын алуу иштери башталды. Карадарияда Пионер лагерь участкасынын 180 метр аралыгына сел тосмо курулууда. Ал үчүн республикалык казынадан 21 миллион сом каражаты бөлүнгөн. Ушул тапта жумуштун дээрлик 30% бүткөрүлдү. Муну бияктан өзүңөр көрүп атасыңарбы? Карадарияда турабыз. Бияктан ушул жана биздики Гемпироваттан суусун алысканда ушул жака келип, биринчи удар ушул жака келип жеткен. Ошол жердин көбүнчөсү тазаланып кетишкен да. Азыр бияктан болсо 9 метр, 983 метр менен бүтүп атат. Бияктан ошо калганы 1017 километр калып атат да. Көбүнчө ошол жерлердин баарын бүтүрүп алсак, бияктан ошо 11 километрдей экен, негизичи бияктын баардыгы. Ошону болсо тез арада бүтүрүп алсак, бияктан ошондо биздики коркунуч ошол Гемпироваттан сууну алысканда бизде коркунуч пайда болбой калат да. Бирок эми азыр ошо өзүңүздөр көрүп атасыңар, иштин жакшы жүрүп атат. Аяктан ошондой эле тазалоо иштерине баарын ошол жактан карап кетип атабыз. Ошол жактан тазалык иштерине дагы карап кетип атабыз. Мындан сырткары атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу иш-чарасынын алкагында Карадариянын Бостугун, Алашан жана аэропорт тилкелеринде дарыянын угун буруу иштери жүрүүдө. Анда 3000 метр аралыгын казуу иштери жүрүп жатат. Аталган жумуш жыйынтыкталса, 200 гектар айдоо жер аянты жана 80 гектарга жакын турак жай сел кооптулугунан корголору маалымдалат. Район аймагында жайгашкан айыл аймактардагы ошо айылдардагы ошо кооптулук жараткан ошо Көк Ар дарыя менен Карадария дарыяларында жээгинде ошо турак үйлөргө, сос объекттерге, ички чарбалык жолдорго, деги эле ошо айыл чарба багытында пайдаланган жерлерге ошо кооптулук жараткан участокторду жеринде карап, буга чейинки план бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ошо Жалал Абад облусу боюнча 25-жылга 41 объект пландалган бүгүнкү күндө. Анын 41 объект бул атайын алдын алуу иш планы негизинде 41 объект пландалган, бирөө кошумча жалпы 42. Бүгүнкү күндө облус боюнча 4 объектиде иш жүрүп толугу менен аяктады, 3 объектиде иш жүрүп атат. Бул Карадариянын ошол эл жашаган аймактарында бүгүнкү күндө ошо буга чейинки болгон ошол сел кырсыктарынан болгон селдерден ошо кооптулук жараткан аймактарды ошо жанагындай этап деп коюп, ошол бүгүнкү күндө жанагындай ошо этап менен ошо коргоочу ошо курулмаларды куруп, атайын ошо дамбаларды, андан сырткары ошо алдын алуу ошо иш план негизинде атайын ошо дарыянын ошо аккан суунун нуктарын оңдоо менен иш жүргүзүлүп атат да. Карадария айыл аймагына Карадария Көк Ар дарыясынан бириккен суу келет. Сугат суу мезгилинде Кемпироват суу сактагычынан суу коюу берилгенде дарыянын деңгээли нормадан ашык көтөрүлөт. Аймакта суу жээктерин бекемдөөчү дамба жоктугунан жыл сайын айыл чарба жерлерин суу басат. Бул көйгөй акыркы 4 жылдан бери дыйкандарды түйшүккө салып келет. Мындан улам дамба куруу жыл сайын көтөрүлгөн маселе. Ошо 2000-жылдар дамбаны алып кетип, 2008, 2012, 2022 жылдар көп болуп, биз только шалларды алып кетип, дыйкан жылдарга зыяны көп кетип атат да. Бүгүнкү күндө ушул дамбаны мамлекет салып берсе, жерлерди өсөштүрүп, мамлекетке дагы, элдерге дагы жакшы болот эле. Мамлекет жетекчилеринен дагы бир ирет суранып кетет элек, ушул биздин Карадария дарыясынын жээк бекемдөөчү дамбасын ушу куруп берүүгө жакындан жардам берсе деп
суранып кетет элек ушу элибиздин атынан. Бизге дамба эң маанилүү болуп атат. Өзбекстан жак дөңдүк кылып, биздин дамба болбогон үчүн берек отуп алды. Алардын дамбасы эми көп жылдыкта илгертен бери баягы орноп калган, катып калган немелер. Биздики жаңы дамба. Ошон үчүн жылда 300-400 метрден дамба кылса дагы биздин Кыргызстан ушу кыйла жетишкендик болуп калат. Сузак району боюнча 10 кооптуу участка бар. Быйылкы жылга эң негизгиделген 2 участкага жээктен коргоочу дамбаларды курууга каражат бөлүнгөн. Асель Сыдыкова, Регион телеканалы. Коомчулук деле эмес, бийлик бутактарында да эки жаат болуп талкууга алынган 12 жылдык билим берүүнү министрлер кабинети бекитти. Маалыматта айтылгандай, токтом эл аралык билим берүүдө таанылган улуттук жалпы билим берүү системасын куруу, глобалдык атаандаштыкка жөндөмдүү болууга мүмкүндүк берүү жана сапаттуу билим берүү максатында иштелип чыккан. Ага ылайык 12 жылдыкка өткөндөн кийин эле эртең эле балдарыбыз 12 жылдыкты окуп калбайт. Бул ыкмага министрлик этап менен өтүүнү пландап, анын негизинде учурда түшүндүрүү иштерин колго алышкан. Кабыл алынган документте бул системага алгачкылардан болуп ушул жылы мектеп босогосун аттай турган балдар туш келет. Ошондой эле мектеп окуучуларынын билимин баалоо системасына да өзгөртүүлөр киргизилди. Анда 1-3 класстарда окуган окуучуларга баалар коюлбайт. Ошондой эле министрлик ата-энелердин жашаган жери боюнча каттоосуна ылайык мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталы аркылуу балдарды 1-класска жана 2-класска автоматтык түрдө кабыл алууну камсыздайт. Бул процесс эч кандай сертификатсыз жана сынаксыз өткөрүлөт. Андан сырткары, бул система дагы кандай өзгөчөлүктөр менен коштолот жана кандай артыкчылыктар каралган. Кийинки материалда кенен сөз болот. Мугалимдер менен адаптация процесси жүрүп жатат. Тиги министрге айтсаң эле жаман көрөт экен, бул талкалаганы келгенби, бул батыштын тапшырмасын алып. Сиз деген чет өлкөлүктөрдүн поручениясын аткарып атасызбы же президенттин поручениясын аткарып атасызбы? 50% балабыз программаны бала бакчада кайталаса, жогорку тайпаларда 0 класста, ошондой эле 1-класста дагы тамга сандарды окутуу менен биз ошол окуу программасынын кайталанмалыгын жокко чыгаралы дедик. Кыргызстандагы мектептерде билим берүү системасы начар абалда деп баа берген билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева апта башында маалымат жыйын берген. Анын айтымында буга чейин дүйнөлүк талдоолордо Кыргызстан эң акыркы орундарды алып, 15 жаштагы балдар дүйнөлүк эмгек рыногуна даяр эместиги аныкталган. Мындан улам окутуунун моделине өзгөртүү киргизип, 12 жылдык системаны кабыл алуу зарылчылыгы келип чыккан. Биздеги окуучуларына 23-жылы жыйынтыгы чыкты талдоо туруп. Бүт Кыргызстан боюнча талдоо жүргүздү дагы. Биздеги балдардын дээрлик 64% математика боюнча функционалдык сабаттуулугу жок деп чыкты. Ал эми 48%ке жакыны окуу жана түшүнүү көндүмдөрү жок деди. Ал эми 12 жылдык билим берүү боюнча алтын казык деп аталган жаңы мамлекеттик программа иштелип чыккан. Анда 6 жаштан тартып балдар 100% милдеттүү түрдө мектепте билим алат. 10-11-12 класска өткөндөн кийин атайын кесипке багытталат. Андагы программага ылайык 11 кесипке үйрөтүү каралган. Окутууда так илимдерге да басым жасалат. Бул жаатында дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөлөрүнөн жалпы 46 лицензия алынган. Учурда китептер кыргыз тилине которулуп, сентябрь айына чейин басып чыгаруу болжолдонууда. Котормочулар тобу өтө тездетилген темпте которуп жатышат. Которуп бүткөндөрү түздөн түз практикалык мугалимдер менен адаптация процесси жүрүп жатат. Андан кийин толугу менен биз терминологиялык комиссия менен иштейбиз дагы. Ошондон кийин сентябрга чейин биз чыгарып бүтөбүз бул китептерди. Мугалимдерге жаңы көндүмдөрдү, балага багытталган өнүктүрүүчүлүк методикаларды же болбосо жаттама билимден пайдалануу билимине өтүүнү көздөдүк. Эрте кесиптик билим берүү багытын колго алдык. Деген менен бул система коомчулукта эле эмес, бийлик бутактарында да экача пикирлерди жаратууда. Акыркы мезгилде жогорку кеңештин депутаттары тарабынан да билим берүү министринин бул аракети катуу сынга кабылып, ал Тургай министр айымды батыштын саясатын аткарып, бул тармакты талкалаганы келген деген жемелерди айтылбай койгон жок. Эми мамлекеттик саясатка эч ким каршы чыкпайт. Эгерде зарылчылык болсо, ал өзүнүн тартиби менен кете берет.
тилекке каршы реалдуу жашоодо бүгүнкү күндө 12 жылдык мектепке дароо эле чекит коюп өтүп кеткенге мектептерде шарт да жок, мугалимдер да жок, программа даяр эмес, программада даяр эмес, китепте даяр эмес, коомчулукта даяр эмес. Ошон үчүн бул жерде билбейм, тиги министрге айтсаң эле жаман көрөт экен, бул талкалаганы келгенби, бир батыштын тапшырмасын алып. Ошон үчүн билген намазын окуп атат. Ушул маселеге карагыла, карабасаңар, анда биз мамлекеттин ичинде бул аял элге билим берүү тармагын талкалап туруп кетип кала турган максаты бар окшойт. Бул айткандын сөзү жаман, ыйлагандын көзү жаман кылбастан ушул маселеге Алмаз Акынжан сергек мамиле жасап коюңуз. Ал эле эмес 12 жылдык билим берүүгө өтүү чет өлкөлүктөрдүн тапшырмасыбы же президенттинби деп суроо узаткан депутаттар да болбой койгон жок. Ага министр Айым бул жерде чет өлкөлүктөрдүн тапшырмасы жок экенин билдирип, бул Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун талабы деген жообун узаткан. 12 жылдык билим берүү боюнча өкмөт өзүнүн оюн пикирин айтты. Камчы Кыдышаев да айтты, өкмөт да айтты, аягында чоң чогулуш да болду. Эми муну специалисттер бир карап чыкса, 12 жылдык окуу боюнча биз акыры паетаптын акырынан барып ошол өтүшүбүз керек. Урматтуу министр Айым, сиз алга жыла бериңиз. Сиз деген чет өлкөлүктөрдүн поручениясын аткарып атасызбы же президенттин поручениясын аткарып атасызбы? Бул 12 жылдык билим берүү системасына өтүүдө бир дагы чет өлкөлүктөрдүн катышуусу жок. Эксперт катары да, каржылык катары дагы. Бул биринчи улуттук жаңы муумдагы 12 жылдык билим берүү системасына өтүп атабыз жана бул Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун талабы. Андан сырткары Доктургүл Кендирбаева жогорку кеңештеги мекенчил депутаттар тобунун жыйынында да 2025-2026 окуу жылында 1-класска балдарды кабыл алууда эч кандай тандоо жана кирүү экзамени өткөрүлбөй турганын дагы бир ирет эскертип, бул системага өтүүдөгү артыкчылыктарга токтолду. Биз эмне үчүн ушул 12 жылдык билим берүүгө өтүп атканда дагы көпчүлүк учурда мына карап көрүңүздөр дээрлик 44,3% декабрда болсо андан бери дагы бала бакчалар ачылып атат. 50% балабыз программаны бала бакчада кайталаса, жогорку тайпаларда 0 класста, ошондой эле 1-класста дагы тамга сандарды окутуу менен биз ошол окуу программасынын кайталанмалыгын жокко чыгаралы дедик. Бүгүнкү күндө 98% бала мектепке чейинки билим берүү же болбосо 0 класска катышат. Ал 0 класска катышкан балдардын ичинен бүгүнкү күндө бардыгы мамлекет тарабынан бюджеттик каржылоодон өтөт. Бар болгону 836 бала ар кандай себептер менен ушул 0 класска же мектепке чейинки даярдоо курстарына тартылбай калган. Бүгүнкү күндө 12 жылдык билим берүү жөнүндө 14 жеке менчик мектеп Кыргызстанда билим 12 жылдык документин берет. Аны улай акыркы убакта айдоочулук күбөлүк алуу кыйындаганын айткан эл өкүлдөрү мектепте жогорку класстар үчүн жол эрежелерин жана унаа айдоону үйрөткөн предмет киргизүүнү сунуштады. Билим берүү министри бул багытта иштер жүргүзүлүп жатканын, алар тарабынан айтылган сунушту кабыл аларын жана ал 12 жылдык билим берүү системасында каралганын кошумчалады. Эрежелерин мурун бизде МВП деген сабак болчу. Начало военной подготовка дегенчи. Азыр барбы? Барбы? Бар. А ПДД биз мурун мындай немеге чыкчубузда бизге машинаны айдатып, трактор айдатып үйрөтчү да. Азыр барбы? Жокпу ошол сабак? Жок, Андай жок база. Мен ушуну сунуш бердим эле да, палатада да көтөрдүм, жооп бере элексиздер. Ушуну 11-класстарга. Себеби бул нерсе эмнеден чыкты? Ошол биздин жарандарыбыз эле кайрылып 1,5-2 жылдан бери тапшыра албайыптыр да. Эгер ошо мектептен багын үйрөтүп, балдарды апарса, бүгүнкү күндө баарын эле машина айдагысы келет да. Айдаш үчүн ал правиланы билиш керек, туурабы? Эрежелерин билиш керек. Эрежени ушу 10-11-класска киргизип койсок, бул оордук кылбайбы? Биз жаңы билим берүү азыр өзгөрүп атканда кесиптик багыт берүүнү көздөйбүз. Дал ошол системаны көздөйбүз толугу менен. Министр Айым коомчулукта талкуу жараткан 12 жылдык системага өтүү билим берүүнүн сапатын жогорулатат дейт. Анткени дүйнө жүзүндөгү 193 мамлекеттин ичинен 150 мамлекет 12 класстык билим берүү менен окутуп келишет. Өнүккөн өлкөлөрдүн баары Европа, Азия эч эле 12 класстык билим берүү системасына өтүшкөн. Мындан улам бул ыкмага өтүү учурдун талабы 12 жылдык билим берүү менен сандан сапатка өтүп, заман талабына жараша окутууга багытталган.
Ал эми кечээ министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргызстанда 12 жылдык билим берүү системасына өтүү боюнча токтомго кол койду. Бул эл аралык билим берүүгө интеграцияланган жана таанылган улуттук жалпы билим берүү системасын куруу, глобалдык атаандаштыкка жөндөмдөө, ошол эле учурда улуттун социалдык маданий мурасын сактоону жана өнүктүрүүнү камсыздоочу сапаттуу билим берүү максатында ишке ашырылууда. Документке ылайык 12 жылдык билим берүү системасы 1-6 класстар башталгыч жалпы, 7-9 класстар негизги жалпы, ал эми 10-12 класстар орто жалпы деп бөлүнөт. 5 күндүк окууда 1 класстан 12 класска чейинки балдарга жумасына 21 сааттан 34 саатка чейинки окуу жүктөмө чегерилет. Сабактар филологиялык, социалдык, математикалык, табигый илимий, искусство жана технологиялар жана ден соолук маданияты боюнча окуу предметтеринен турат. Он 12 жылдык окуу быйыл ишке ашып, 2025-2026 окуу жылында 5,5-6 жашка толгон балдар 12 жылдык мектептин 1 классында окуй баштайт. Бала бакчага барган жана мектептердеги наристе программасын өткөн балдар жаңы стандарттар жана программалар боюнча окуу үчүн 12 жылдык мектептин 2 классына өтөт. Аталган ыкма 4 этап менен улантылып, 3 жыл ичинде 12 жылдык программага өтүү пландалган. Ал эми бул жылдагы бүтүрүүчүлөр азыркы 11 жылдык программа менен эле мектепти аякташат. 12 жылдык системанын негизиндеги алгачкы 12 класстар 2027-2028 жылы аякташы күтүлүүдө. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал Күндөмү жыйынтык программасы үчүн. Биздин коом эзелтеден мугалимди ата-энесиндей кабылдап, бул кесипти аздектеп, окутуучулуктун кадырын көтөрүп келген. Акыркы жылдары мугалимдердин коомдо гана эмес, окуучулар арасында да баркы түшүп, баркталбай калганы да жашообуздун ачуу чындыгы. Бирок ага карабай, жылына миңдеген абитуриенттер мугалимдикти тандап окууга тапшырышат. Алардын арасында көпчүлүгү ушул кесипти окуучуларды жана мектепти сүйгөнүнөн тандагандар эмес. Болгону жалпы республикалык тесттен өтө албай калып гана аргасыздан тандагандар. Эми мындай аракеттер катуу чектелет. Себеби Билим берүү министрлиги жалпы республикалык тестирлөөдөн 130дан жогору бала алгандарды гана педагогикалык окуу жайга кабыл алууну көздөп жатат. Ошентип 2025-26 окуу жылында педагогикалык адистиктерге тапшыра турган абитуриенттерге талаптар жогорулады. Билим берүү тармагындагы серепчилер бул демилгенин артында билимге умтулган, окууга аракети бар жаштар мугалимдикке келет деп жатышат. Бирок мектепте жакшы окуганы менен жалпы республикалык тестирлөөдөн өтө албай калгандар да бар. Айрым серепчилер ушул жагдайды эске алуу менен окуучунун билимин тестирлөөнүн жыйынтыгына карап баалоого болбой турганын да айтышууда. Мугалимдерди даярдоонун күнгөй тескейи кесиптешим Акылай Карабаеванын материалында. Такыр маани маңызы башка. Быйыл 130 балды коебуз. Оң жагын, терс жагын карашыбыз керек да. Эми жалпы республикалык тестирлөөдөн 130дан жогору балл алгандар гана мугалим боло алат. Тактап айтканда, педагогикалык окуу жайларга өтүүнүн босого баллы жогорулайт. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева билдирди. 2025-26 окуу жылында педагогикалык окуу жайларга тапшыра тургандарга талап күчөйт. Эгерде мурда мугалимдик кесипке 90 балл, 100 балл, 110 эптеп башка окуу жайга өтпөй аткандар келсе, былтыр толугу менен токтоттук. 120 балдан жогорулар гана тапшыра алат дедик. Быйыл 130 балды коебуз. Бүтүп жаткан калты тейлөөгө багытталган кызматтарды бул медиктер жана педагогдордун 5 жыл же болбосо жогорку окуу жайда алган билимдерин сертификациялоо системасын киргизебиз. Бул боюнча да көп иштер бар. Анан педагогикалык стандарттардын баарын же болбосо педагогикалык кадрларды даярдоо системасын, стандарттарды дагы толугу менен иштеп жатабыз.
Билим берүү тармагындагы эксперттердин айтымында педагогиканы сүйүп тандагандар аз. Көпчүлүк студенттер бөлөк кесиптерге өтө албай калганда же башка кызыкчылыктар менен мугалимдикти тандап калышат. Мындан улам босого балды жогорулатуу бул тармакка тапшыруучу студенттердин санын кыскартарын, бирок сапатын жакшыртаарын белгилешет. Дароо эле 130 балдан жогоркулар гана тапшырат деген чечим чыгып калган болсо, анда мугалим болом дегендердин саны, контингенти keskin төмөндөйт. Бул көрүнүп турган иш да. Анткени жана жогоруда айткандай, баардык кесиптерге жогорку бал алгандар тапшырып, анан экинчи, үчүнчү потокто калгандары ушул мугалимдик кесипке келчү да, кесипке тапшырчу. Ошол талондору менен. Анан мында keskin азайышы мүмкүн, албетте. Бирок идея жакшы. Мезгил талап кылып атат муну. Муну жасаш керек. Баягы мындайда 130га жетпегендерди албайбыз деген бул эми педагогикалык багыттагы адистердин сапатын жакшыртабыз деген ойда. Менимче быйылкыга ушу мындай эксперимент катары ушуну 130 балды карап көрүш керек. Анан жыйынтыктарынан улам кийинки жылдарда башка bir ойлорду кошсо болот деп ойлойм. 2024-жылы 51.946 окуучу жалпы республикалык тестке катышып, анын 41.000ден ашыгы босого балдан өткөн. Адистердин айтымында мектепте жакшы окугандардагы ЖРТ тесттен өтө албай калган учурлар бар. Мындан улам маселенин экинчи тарабын эске алуу зарыл дешет. Себеби бул эми 130 бал деген шаардагы окуган балдар гана жетишпесе, айылдагы мына чет жакадагы балдар алчарык баягы эмен ала албайт да. Анан экинчи чети ошол ОРТ дагы жакшы жаман жактарын көрүшүбүз керек да. Мисалы үчүн аябай мектепте жалаң 5ке окуп келетканда ОРТда башкача, мисалы же болбосо башкача тапшырмалар түшүп туруп, ошол 110 же болбосо кээ биркилер мына 90 балга дагы жетпей калып атат да. Бул жагын дагы карашабыз керек. Бул ОРТ деп туруп эле тестке байлап туруп, биз азыркы күндө эми групп айтсам кечирип коесуздар, биз балдарды маңкурт кылып даярдап койдук да. Айрыкча мына тарых профилиндеги, адабият профилиндеги окугандар булар тест менен гана чектелип калып атат. Бул жаатта педагогика багытында билим алып жаткан студенттер арасында кайчы пикирлер жаралган. Негизинен мен ОРТдан негизгим 121 болгон, анан кошумчам 68 болгон. Бир гана кыргыз тилди эле тандаганмын, бирок азыр өзү 110 балга жетишүү мындай аябай кыйын болгон үчүн негизинен көтөрсө болбойт го дейм. Кайра мындай 105 кылып түшүрүш керек. Жакшы мыкты окуган окуучулар деле ушул ОРТнын айынан университетке өтпөй калышат да, коллежге тапшырып калышат. Ошентсе анан окуучулар окуп баштайт да, аракет кылып. Антпесе 110 менен оңойлого деметиш. Билбей эле бардык нерсени ОРТны тапшырып, оюн катары деле тапшырып кое беришет да. Ошон үчүн көтөргөн деле жакшы деп ойлойм. Ошо окуучулар аракет кылып, окуп, мындай өзүнүн аракети менен жетет деп ойлойм. Мындай даярданбай барып деле өтпөй калып, анан окууга тапшырбай жүрбөстөн ошол даярданып барып окуп өтсө деп ойлойм. Мектеп бүтүрүүчүлөрү жалпы республикалык тесттөөлөөгө катышуу үчүн атайын даярдыктан өтүшөт. Муну тесттеги тапшырмалардын мектеп программасына дал келбестиги менен түшүндүрүп келишкен. Бул маселени Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу парламент жыйынында айтып чыкты. Буга чейин 11 жыл окуган бала жыйынтыгында экзамен тапшырганда жанагы жалпы тесттөөлөө таптакыр маани маңызы башка. Эмнеге биз антип окутабыз? Мисалы үчүн алар 11 жыл окуп туруп, анан кийин экзаменге 3 ай 4 ай калганда башка жака барып окуп атышат. Ошол боюнча атайын бул эки убарачылыктын эмне кереги бар? Андан көрү ошол мектеп программасына дал келтириш керек да мунучу. Бул мен таптакыр түшүнбөйм, ушу канча жылдан бери айтылып келип атат. Мектепте окуган бир дагы предмет жок ал жердечи. Эки башка. Ошон үчүн бүт окуучулар акча төлөп башка мугалимдерге барып атайын даярдыктан өтүп атат. Ушундай убаракерчиликтин кереги барбы? Окуучуларга, ата-энелерге кошумча каражат кетирип, бул абдан туура эмес. Ошону силер дал келтиришиңер керек мектеп программасына. Сизге толугу менен кошулам. Азыр дал ошол мазмундук дал келтирүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Мындан ары мына электрондук күндөлүктө дагы ар бир баланын ошо орту тест боюнча бекер даярданууга тиркемелери илинип жатат. Баарын бирдей деңгээлге келтиребиз. Жогорку окуу жайга өтүүдө майыптыгы бар жарандар үчүн босого бал 105 деп бекитилген. Депутат Марлен Маматалиев жетим балдарга дагы ушундай эле жеңилдик карап чыгууну сунуштады. ОРТны тапшырып атканда инвалидтерге баалы азыраак да.
может быть, жетимдерге тоже предусмотрим. Ну, посмотрите, это просто как бы предложение. Анткени алардын бүгүн кантип окутуп атат, канчалык түрдө алар даярданып атат, бул дагы көп маселени жаратып атат. Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөөдөн 110дон жогору балл алгандар гана жогорку окуу жайларга тапшыра алышат. Педагогика жана медицина факультеттеринин босого баллын жогорулатуу маселеси мурдагы министр Каныбек Иманалиевдин тушунда дагы көтөрүлгөн болчу. Аклай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндеми жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.